Амансыздар барлықты телегөршілер Кутмандуу кушуга кечиңиздер менен адаттагыдай сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп отурасыздар. Бүгүн биз куттуу студиябызга кадырлуу меймандарды чакырып сиздер менен кызуу маек куралы деп турабыз. Ал эми мына ушул маектин алдында бир жакшы чыгарма менен баштайлык. Анан буюрса келген коноктор менен кененирээк тааныштырабыз. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Жогумду издейм жаңырдан, жаңырым жаңы табылгам, ырдабай калсам бир апта, кууган сыйт бирөө тагымдан деп кыргыздын бир жакшы ырсаптары бар. Мына ансыгарындай мына ошол элдин жүрөгүнөн, жалпы кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан таланттуу эжекебиз, таланттуу айым десек болот. Бүгүн биздин студиябызга келип, дагы да болсо чыгармачылыгында болуп жаткан өзүнүн баягы чыгармачылыгындагы ийгиликтери менен кененирээк таанышып, жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайын деп турат. Бүгүн студиябызга кайсы конок, кайсы мейман келди отурсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогулдун таланттуу кызы, көбүнчө айтабыз 3 теректин 3 кызы деп, мына ошолордун бирөө биздин кадырлуу эжекебиз Дилбар Райымбекова эжекебиз, биздин студиянын кадырлуу мейманы. Дилбар, кош келиңиз.
Кош келдик. Мана жакшы. Жакшы, буюрса. Ада кенде эле тааныштырардан мурда эле мен жалпы сиздерди мынакей Анап эже, Лира эже болгурдаган бир жакшы ырыңыздарды жалпы көрүүчүлөргө билген болуш керек. Ушулардын бирөө келген болуш керек депчи. Ансыңарында мына бүгүн бизде ошол 3 теректин 3 кызы, таланттуу эжекебиз Дилбар Райымбекова бүгүн сиздер менен маек курат. Андыктан барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралык. Келиңиз Дилбаржы, жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, учурашып, Ана сөз баштайлык. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр сиздер менен саламдашып, амандашып отурганыма кубанычтамын, анан шүгүр кылам. Жакшы, эми баягы 3 теректин 3 кызы деп калдык. А дегенде эле биз дагы сиздерди кутташ керек, себеп дегенде эми бир тууган болсоңуздар дагы көп адамдар сиздерди баягы эгизтерди элестетет да. Үчөө эгизте элечи. Анан кече жакында ошол Анап эжеке Кыргыз Республикасынын эл артистин намын алды, куттуктады. Сиздин көзүңүзчө да куттап калып, эми сиздерди үчөөңүздөр болгондон кийин майрамда. Аны тойлодуңуздар. Ооба, биз абдан үчөөбүз тең абдан кубандык өзүбүз алгандай. Анткени ошо 2 ноябрда негизи сыйлыктар 31-inde анан жаңы жылдын астына берилет да. Анан күтүлбөгөн эме болду да. Президентибиз өзү дагы айтып токтолуп кеткени бизге ушунчалык көкүрөбүздө аябай стимул берди. Анап эже үчүн токтолуп сүйлөдү. Токтолуп сүйлөдү. Анан абдан кубанып, ушунча эми түшүндүрүп бере албайм да, аябай кубанып, ушинтип жүрөбүз. Анан азыр эл ичинде жүрөсүң да, тойлордо, концерттерде көргөн кишилер мен алып аткандай куттуктайт. Анан мен түшүндүрмө айтып эле, эжем алды, мен Дилбармын десем, уккусу жок да, алдыңар да деп ушундай көп болду да. Ошо кубанып коем, үчөөбүздү бир мындай чогуу көрүп, чогуу ансамбль катары, чогуу группа катары ушундай кабыл алып, мындай жакшы жетишкендигибизди чогуу куттуктап атканы мени кубандырды. Абдан кубандырды. Эжеңиздин сүйүнүчү, сиздин сүйүнүчүңүз, анын себеп дегенде биздин эми бардык эле ошол элибиздин жүрөгүндө калып калган ошол Райымбековалар, бир тууган, бирге ырдап чыгышат сахнада. Керек болсо мына азыркы убакта улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда да бирге иштешет. Анан тойго барсаңыздар да, кай жакка барсаңыздар да баягы чогуу жүрөсүздөр да. Соцсеттерден көрүп калганда чогуу жүргөнүңүздөрдү көрүп калабыз. Анан чын эле эжеңиздин кубанычы сиздин кубанычыңыз да. Ооба да. Сиздин кубанычыңыз жалпы кыргыз элинин кубанычы дегенде эми айтат экен, колго алып комузумду, кошоюн добушумду берилип суранамын бир карап коюшуңду депчи. Ансыңарындай бүгүн атайын биздин көрүүчүлөргө ошол жаңылыктар менен эле бөлүшпөстөн жакшы бир чыгармаларды аткарып берейин деп турасыз. Негизи ошо чыгарманы аткарардан мурда өзүңүздүн оонуңузга, сөзүңүзгө таандыктарлар барбы жокпу? Жок, эжекем чыгарат оондорду. Оондорду эжекем чыгарат. Биз аткаруучу элебиз да. Сиздер эми чын болгон жокпу? Эми багы азырынча айта албайм да. Азыр аткаруучу болуп эле ушу. Анан көбүнчө мен педагогика жакка жакынмын. Багы окуучу тарбиялап келем. 10 жылдан ашып калды. Азыр үчөөбүз аткарган Кыргызстан оондору деген Жалил Сыдыковдун, Абжапаровдун сөзүнө жазылган ыр менен баштайын эми. Макул, анда кеттик. Кылымдардын 1000 жылга толгон огону, кыргыздардан кысыну жоголгону, кыргыз көчүн кыгылып алансызы, кыргыздарга Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Эзелтедин элимдин ойлонгону, эгемендик бүгүнкү болгондору, эркин турмуш азаттык ырынырдай, эл
жұртына Қырғызстан, ел жұртына Қырғызстан, обондорым. Ай, Қырғызстан, ел жұртына Қырғызстан, обондорым. Ырын жазды ақындың жолондору, ырға чықты сықкөл долондору. Ырдай ата мекенин эли жерин, ырга кошуп Кыргызстан, ырга кошуп Кыргызстан, обондорум. Түркүн дүйнө жашоонун соболдору, түрмөктөлгөн ойлордун орондору. Күнү түнү ырдалып жатса дагы, эч түгөнбөйт Кыргызстан, эч түгөнбөйт Кыргызстан, обондорум. Ай, Кыргызстан, эч түгөнбөйт Кыргызстан, обондору. Кол чабалар болсун, эч түгөнбөйт Кыргызстан, обондору дейт. Негизи мына ошол ырчыларга багыл үндү тарбиялоо, үндү карап өтө эле кыйын болуш керек, же өтө деле баягы бапестеп бакпайсызбы? Жок, эми улам багы биз эми көп жылдан бери сахнада жүрөбүз да, азыркы кез үнгө кичине эмерээк да, эшиктен муздак. Азыр үнүмдөн деле кичине билинип турса керек. Бирок майлап сүттөп туруш керек да. Мен кечээ үн болгондон кийин, сен эл астына чыгып тургандан кийин сүт, сары май дегендей. Майлап сүттөп. Негизи ошол үндү баягы тубаса талант деп коебуз. Жаралгандан бир өзүнчө да талантта болот, үндө болот да. Анан кээ бир кыргызчылар айтат да, мен иче берем, ошол эле газдалган сууну, ошол эле семечканы деле чагасың, анан өтө деле карабайм дегендер да болот да. Андай таланттар да болобу? Эми мындай да, мындай талам 7 миллиард адам болсо, ар бирин өзүнчө жараткан да. Ал өзүн ошондой кабыл алса, ошол үн чыга берет. Мисалы үчүн, негизи өзүнүн баягы атайын окугандан кийин тартиби болот да. Эгерде семечканы жеп алсаң, жосо жаңгак жексең, эме болбойт. Ошол кезде ырдасаң болбойт да. Эртеңки ырдаганда деле болбойт да. Кичине үнүңдө өзүң канааттанбай каласың да. Өзүңүзгө билинет, кадимгидей. Билинет да, билинет. Анан мен баары бир минте берем дегендер көбүнчө мындай хоббиси катары болсо керек да. Эгерде тыкыр тереңирээк билим алса, анын үнү андан да ашып кетмек беле дейм да, мисалы үчүн. Анда да сонун болот. Бирок ошентсе дагы эл ичи өнөр кечи деп коет, эл ичинде да ошондой таланттар бар. Бирок эми алар ошол эле убакта сиз айткандай вокалдан сабак албаган, анан багыл кыйкыр ырдап коюп тойдо бирөө жакшылап кол чаап койсо, мен ырчымын, мен жакшы ырдайм дегендер да бар да, негизиндечи. Ар бир нерсенин өзүнүн мындай тартиби болуш керек деп ойлойм да. Анткени ыр деген бул татынакай бир конфетка болуп элдин эмесине, сезимине барыш керек да. Анан ырчыга бардыгы болуш керек. Бардыгы кичине 3 мүнөттүк нерсеге сен жашап 3 мүнөттө жашасаң элге жетет да, жүрөккө жетет. Анан мен айта албайм, ыр деген көбүнчө жаштыкты да жакшы көрөт. Негизи эле сахначы.
сахнада жүргүң келсе баардык жагын караш керек да, кыскасы деп. Фигураңдан баштап баардык чачыңдын башың кашыңа чейин, жакшы. Мына ошол балдарга сабак берип, билим берип, ошол жаатында өзүм иштейм деп атасыз. Негизинде мен билбейт экем. Кайсы сабактан бересиз? Мен Шубин атындагы музыкалык мектепте бир 10 жыл чукул иштедим. Анан мен өзүм жеке өзүмдүн ден соолугума, анан турмуштук шартыма байланыштуу азыр кичине перерыв болуп турат, бирок үйгө менин окуучуларым келип турат. Баягы мурдагы сабак берген окуучулардан кол үзбөйм. Комуштан сабак бересиздер? Элдигирдоо классында, Элдигирдоо классында ар бир музыкалык мектептерде бар. Анткени бул сөзсүз болуш керек. Анткени улуттук ырлар менен өскөн бала бардык нерсеге мындай сезимдери калыптанат да. Сезим калыптанса бардык нерсеге жетишет деп ойлойм да. Негизи сезими азыр каяктан чыгып атат? Баягы аябай сонун ийгиликте жетишет, бирок өзүнүн жүрүм туруму кандайдыр бир эме болсо, ошол убагында бир жакшы сезими калыптанбаган деп эле эсептейм да. Бул жеке пикирим. Өзүңүздүн Жеке пикирим да. Эми келиңиз, бүгүн эфирден сырткарда сүйлөштүк, көбүрөөк ырдайын деп калдыңыз. Атайын убар болуп келгенден кийин деп. Чындыгында сиздин ар бир ырыңызды биздин көрүүчүлөр муюп, берилүү менен угат да. Өзүңүз айткандай 3 мүнөттүк ыр болсо да ошону жүрөктөн элге жеткириш керек да. Анан дагы бир чыгарманы жүрөктөн чыгарып туруп ырдап бериңиз. Келиңиз. Ошо азыр Дүйшөнбек Бүкүев агабыздын чогуу иштедик. Өмүрүнүн акырына чейин чогуу иштеп калдык. Ошонун Курбулар деген ырды дайыма ырдап жүрчү деген өзүнүн сөзү бар. Анан ушундай жерге келгенде репертуарларга кошуп коем. Азыр Курбуларды ырдап берейин. Сөзүн Омор Султанов жазган экен. Жолу жаздар жайлар күздөр кетти, кыркырлардан апакай карлар кетти. Ай ошол суудай туну каткырыктар, курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда кетти. Ай ошол суудай туну каткырыктар, аз-аздан алыстады жаңырыктай. Бир сезим жүрөгүмө моюп барат. Курбулар, башталганы жаңы гана сагынычтай. Эсимде булбулдардын жакшы үндөрү, өрүктөрдүн төгүлгөн ак гүлдөрү. Бир кезде бирге жүргөн ошол кечтер, курбулар, айткылачы көрдүңөрбү, көрдүңөрбү. Курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда кетти. Көрдүңөрбү биздин жаштык кайда кетти. Кол чабуулар болсун. Мынакей жакшы чыгармалардын баардыгы биздин Дилбар жекебиздин аткаруусунда жаңырып жаткан чагы. Үй бүлөлүк деп калдың, эми үй бүлөлүк дагы суроолордон бергенге туура келет. Себептен ошол эле өмүрлүк жарыңыз, жолдошуңуз дегендей Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат байке мына көз өтүп кеткенине бир 2-3 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду. Анан азыркы убакта эми ал киши жөнүндө мындай эскерүүлөрдү кылып, атайын бир иш-чараларды баягы жакында эле бир эскерүүгө барып келдиңиз.
кайсыл айылда жүргөнүздөрдү көрүп калдык. Негизи азыр мен эме боюнча эскерүүлөр эми баягы 80 жылдыгы келе жатат. Ошол кезде эми балдары менен, кыздары менен чогуу баягы немелерибиз бар, оюбуз бар да. Өткөрөлүп Анан Китеби дагы өзүнүн чыгармачылыгы боюнча даярдалып атат. Буюрса баягы максатым ишке ашат деп ойлойм да. Баягы көп эмелер бар. Максаттарыбыз бар. Кыздарыбыз менен ошо эскерип эми ал менин жолдошум баягы кинодо көп, театрда көп эме кылды, кызмат өтөдү, эмгеги элге сиңди дегендей кинолордо өзүнүн аткарып кеткен кинолору баягы кыргыз элинин эсинен чыгартпайт деп ойлойм да. Туура. Мисалы ошол баягы эскерүүлөр деп калбадыкпы? Ошол эле залкар инсандар көз өтүп кеткенден кийин баягы жакын адамдары жок, анын артында бир чуркаган адамы жок. Ушундай иш-чаралар өтпөй калып атат да. Анын артында мына өзүңүз эле билгендей мына биздин Токтогулунда бир залкары Элмирбек Иманалиев артында шакирттери бар экен. Учурда азыр Элмирбек Иманалиевдин китептери чыгып, китептери түрк тилине, казак тилине которулуп, ошону менен катар эле мыкты иш-чаралар өтүп атпайбы? Андан башка деле ошол эле Токтогулдан чыккан Туганбай Абдиев, дагы бир башка ырчыларды карасак, эскерүүлөр болбой калган да. Анын артында чуркаган адам жок. Азыркы убакта ушул боюнча атайын эми Марат агай эл артист болгондон кийин канчалаган кинолор тартылды, канчалаган элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Анан ушул атайын министрлик тараптан дагы бир жардамдар болобу? Негизинде болот бекен? Сураштырдыңызбы? Мен бардым. Китеби даярдалып, негизи бүтөйүн деп калды. Баягы корректор тегиздеш керек экен, баягы сүрөттөрү бардыгынан барсак толук бүткөндөн кийин эми биз эми чыгарып бергенге жардам берели деди. Профессионал ошо азыркы драма театроведтер деле аз да. Жаныш Кулманбетов бар. Дагы бир министерстводо 2-3 эле адам. Театр сынчылары, театр изилдөөчүлөрчү. Ошолордун эмесинен өтүш керек деди. Буюрса кийинки жылда жакшы чыгып калат го деген изги тилек бар да. Буюрса ишке ашат деп ойлойм да, жакшы адамдар колдоп турса. Туура. Баягы айтат да, аракет кылсаң берекет депчи, эң башкысы аракет болуш керек. Ошонун артында баягы чуркаган адам болуш керек. Азыр бардык эшикти каккылап тепкилеп ошондо гана иш жүрүп атпайбы? Анан эми мен ойлойм, ошол эле Марат агайдын окуучулары, ошол эле театр, туугандары буюрса 80 жылдыгын жакшы өткөрүлөт депчи. Анан мына Китеби чыгып атып, бул да жакшы нерсе. Айтып коет, дан азык издебей, жан азык изде депчи. Өзүңүз айткандай ошо керектүү нерселердин бардыгын азыркы өзү келаткан актер, актрисалар ошо китептен окуп бир өзүнө бир керектүү нерсе алса, өзүнө бир үлгү нерсе алса, бул жакшы нерсе да. Анан ошол эле министрибиз Алтынбек Максутов да ошол агайдын окуучусу болуш керек менин билишимче. Чогуу да иштеп жүргөн. Шаардык театрда чогуу ролдорду аткарып калды. Анан жакшы тааныйт, анан бири-бирин жаш кезде эме кылып койчу, ой жездеп ажабыз деп баягы кеткен төлүк да экөөнү тең жубайлар дегендей. Анан баягы чыгармачылык адамды түшүнөт. Ошон үчүн макул деп ушундай буюрса ишенем да, чыгат. Буйруза. Анан 2 жылдан кийин ошо 80 жылдыгы келе атат, анда ошондо дагы бир эми уулу азыр балабыз азыр эмеде Көл театрынын директору Маратов Улукбек. Өзү жакшы менеджер да, баягы театрды сыртка алып чыгып, Москвага, Татарстанга, Башкыртстанга бардığında ошо сүйлөшүп, барып келип, ушу койгондо эле бир эме керек да. Менеджерлик бир талант, абдан жакшы уюштуруучулук эмеси, сапат эмеси бар да, таланты бар жакшы. Анан эми азыр бара-бара калыптанат да, баягы жетекчиликти баштап атат, ишенип берди, эми буйруза баягы артыңыздан жөлөк таяп колдой турган адамдар көп экен. Кыздарым дагы студент да, азыр эмдиги жылы бүтүп калат. Аны 2 жылдан кийин бүтүп калышат, алар эме болуп калды. Студенттер окуусун бүтөт. Бүткөндөн кийин алардын да өзүнүн ойлору бар, буюрса келечекте. Жакшы. Эми келиңиз, Марат агайды бир эстеп алдык. Андан кийин биздин көрүүчүлөргө дагы бир жакшы маанай тартуулап туруп, кийинки чыгарманы аткарып бериңиз. Кайсы чыгарма? Муну эми азыр
Еңсөө деген чарманы ырдап берейин. Сөзү Жыргалбек Апасовдуку, обону Тимур Саламатовдуку. Калган окшоп жапа жалгыз жапан аралда таба албастан далбаласта бизден жанарга жалгыздыктан жадап бүттүм абдан кыйналып Жаным сенде жаратканга тынбай жалынып жалгыздыктан жадап кеттим абдан камыгыба эстей берип элесиңди күндө сагынып ömür öçmesin, ay көңүл çökmesin, жарык дүйнөдө кош жылдыздай күйүп жаналыда махабаттын балын татып балкып калалы. Жакшы арно чыгарма экен. Ар дайым эми жүрөгүңүздө себептен мынакей татынакай кыздарыңыз бар, татынакай эл бар, журт бар, сизди колдой турган, өзүңүз айткандай ошол алдыда кыла турган эмгектерди, чыгып келаткан китептерди ийгиликте чыгара алыңыз. Ар дайым биздин 7-чи каналына эшик ачык, китеп чыгарганда дагы биз келдик мына. Баягы эфирде айткан китеп чыкты, даяр болду деп буйруса. Ушул жерден жолугалы. Бүгүн атайын келип, биздин чай үстүндө бир жакшы чыгармаларыңызды арнап берип берген сизге ыраазычылык билдиребиз. Азыркы убакта өзүңүз айткандай убакыт деген ушундай жетишпей турган чагы, пробка анда ушул убакытта атайын пробкада калсаңыз да бизге жетишип убакытында биздин эфирге келип берген ыраазычылык билдирели. Биздин ошол берүүнүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Ар дайым ушул Пиала Голд чайын сизге сунуштайлы, алып барып, үйүңүзгө алып барып үшүгөндө айтып атпайсызбы? Азыр ысыкты жактырам депчи. Ысык чайдан кружкага жакшынакай кылып, демди алып, сүт кошуп, ичкенде биз тестеп туруп. Көйнөгүмө да окшош экен сонун. Рахмат сизден. Эркин сөз болсун, анан эфирибизди жыйынтыктайлы келебиз. Рахмат. Жакшы болбоду. Чай ичип табайсызбы? Чайга жакын экениңерди кандай каяктан билдиңер дегенде эми силерге рахмат. Баягы дайыма баарлашып келип калабыз. Эл журт менен амандашып, кандай жаңылыктарыбызды баягы көкүрөккө батыра албай айтып дегендей. Бүгүн көрүүчүлөргө дагы амандык каалайм, иштерине ийгилик каалайм.
асманыбыз ачык болуп ар бир адамга жакшы жагынан өнүгүү каалайт элем. Көдөнүндө толтура сезими толтура болуп кубаныч каалайм. Эл журтка амандык каалайм. Көрүшкөнчө деп айткым келет. Буйруза биздин эшик ачык, ар дайым келип туруңуз. Мына өзүңүз айткандай эжем баягы сыйлык алып сүйүндүк баарыбыз дейт. Буйруза ошол сыйлыктарды сиздер алып сүйүнүңүздөр. Келип туруңуз. Эшигибиз ачык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө сырдашуу программасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, таланттуу эжекебиз Дилбар Райымбекова болду. Өзүңүздөр ырларын уктуңуздар, клиптерин көрдүңүздөр. Эжекебиз ар дайым мына ушул чыгармачылыктын үстүндө тыгыз иштеп жаткан чагы. Буйруза алдыда дагы жаңы эмгектерине күбө болосуздар. Албетте мунун баары биздин 7 каналдан көрсөңүздөр болот. Эгерде мына ушул эфирди көрбөй калдым дегендер болсо, биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан дагы карап көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздерге ийгилик, ар дайым кечиңиздер көңүл улансын. Кайрадан кутман таңда көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман туруңуздар.